Бүгін бейтаптарды айықтыруда ауа судай зарыл, қышқылтек концентраторлары 24 саат бойы үзгілтіксіз іштеп, демал албай жатқан бейтапты сақайтууда чоң өбөлгө болот. Жалпы 7 дана кычкылтек концентраторлорун алуу үчүн Ош мамлекеттик университетинин жамааты каражат топтоп, анын 4-өсүн дарыгерлерге тапшырса, эртең дагы 3-өө келет. Ага кошо өтө зарыл медициналык каражаттарды жана 140 дана респиратордук бет каптарды алууну университеттин бүтүрүүчүлөрү жана жалпы ынтымактуу жамаат колдоп, 500 000 сомдон ашуун каражат жыйналып, баарына бейтаптарды жана ак халатчандарды вирустан коргоочу медициналык жабдыктар алынды. Ош мамлекеттик университети жөн отурбастан коллективдеги мүчөлөрүнүн өздөрүнүн демилгелери менен ушул баягы медициналык техникалар жетишпегендиктен ошого кол кабыш кылуу максатында атайын акча чогултушкан. Бүгүнкү күнү ошол 500 000ге жакын акча чогултулуп, ошол биздин коллективдин демилгеси менен чогулган акчага биз ушул шаардык больницага 7 конденсатор алдык, жана дем алдыруучу. Мындан сырткары ошол биздин врачтарга, мугалимдерибиз, жеке окутуучуларыбыз өздөрүнүн демилгелери менен түшкү тамактануу, андан сырткары башка жардамдарды берүүдө баардыгы ар тараптан бүгүнкү күндө колдоо көрсөтүп атышат. Кычкылтек концентраторлору бүгүн өтө зарылдыгын дарыгерлер белгилейт. Бүгүн шаардык клиникада кычкылтек концентраторлорунун жалпы саны 165ке жеткен. Анын 100 данасын өкмөт алып берсе, 65и кайрымдуу жарандар менен ишкерлердин көмөгү. Азыркы ушул убактагы бейтаптарга бардыгына жетиштүү болуп калды да. Бирок биз күзгү толкундарды дагы эске алып атабыз. Ага дагы даярдык көрүп, ушул биз өзүбүздүн анча-мынча запастарыбызды да кармаганга аракет кылып атабыз. Дагы деле жардамдар, ар түрдүү жардамдар келип атат темирчилер тараптан. Тамак аш тарабынан берилип атат. Көп ар түрдүү ким кандай жардам бере алса, ошондой жардам берип атышат. Мындан сырткары бүгүн Ошмонун студенттик клиникасы бейтаптарды вирустан дарылоодо. Ага кошумча окуу жайдын 5 жатаканасында атайын оорукана, күндүзгү стационарларга алынып, Ош мамлекеттик университетинин медицина институтунун мугалимдери менен ординаторлору, бүтүрүү курстарынын студенттери өз ыктыяры менен ак халатчандарга көмөктөшүп, күндүзгү стационарларда дарылоо жүргүзүүдө. Мырзажигит Маматкерим уулу, Эркебай Шерали уулу, Бекжан Рыспай уулу, ЛТР, Ош шаары.